Саламатсыңар балдар. Саламатчылык Алияна, кандайсыңар? Саламатсыңарбы? Айганыш, Санжар. Мына саламатчылык. Алияна, саламатчылык. Алманбек. Саламатсыңарбы? Саламатчылык балдар. Рената. Кандай салдыңар? Жакшы салдыңарбы? Маанайыңар жакшыбы? Азаматыңар бет. Жакшы эле болсун, баары жакшы болсун, маанайыңар жакшы болсун, жашообуз тынч болсун, балдар. Балдар, бизге азыр адабият сабагы. Мен өткөн сабакта адабияттан силерге Семетей эпосу жөнүндө түшүнүк, же болбосо Семетейдин талашка келиши деген теманы өткөн, билесиңерби? Ушул Семетей эпосу боюнча силерге мен үй тапшырма жөнөтүп койдум. Анан кийин өзүңөр үйдөн эртеңки сабакка чейин жөнөтөсүңөр, мен силерге багып өтүп коем, макулбу? Балдар, сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Курманбек эпосу жөнүндө түшүнүк. Курманбек деген ким болгон жана Курманбек эпосу жөнүндө түшүнүк аласыңар. Сабагыбыздын максаты Курманбек эпосу жөнүндө түшүнүк аласыңар. Курманбек баатырдын мүнөзүн билесиңер, баатырлар жөнүндө үйрөнөсүңөр. Өнүктүрүүчүлүк максаты алган билимиңерди турмушта колдонуп, кыргыз элинин баатырдыгын, эли жерин душмандардан кантип коргоп келгендигин баалайсыңар. Жана ошондой эле тарбия берүүчүлүк максаты ынтымактуу болууга, терең ойлонууга, кыргыз элин жерин сактоого, сүйүүгө тарбияланасыңар. Курманбек баатырдын эстелиги балдар бул. Курманбек баатыр кайсыл шаарда? Көрдүңөр беле? Курманбек баатырдын эстелигин кайсыл шаарда жайгашыптыр? Бул Жалал-Абад шаарында жайгашкан. Бул Жалал-Абад элин ошол жердеги элдерди душмандардан сактап келген. Ошондуктан анын эстелигин, Айжан азаматсың, ошол Жалал-Абадка ким барган болсо, ошол шаардын кире беришинде эстелиги бар. Мына бул Курманбек баатырдын күмбөзү балдар. Могила, билесиңер, Курманбек баатырдын күмбөзү. Кыргыздын кенже эпосторунун бири Курманбек. Ары трагедиялуу, ары жарык чыгарма. Бекеринен атактуу Ремидор аны назиктик менен каардуулук, балалык таза сезимдерге толгон чыгарма деп айтпаса керек. Көрдүңөрбү, даже Ремидор ушул орусчага которулган варианты бар. Интернеттен карап, эгер кызыккан болсоңор, орусчасын да окуп чыксаңар болот, жана кыргызчасы дагы бар. Интернетте карап окуп чыккыла. Балдар, трагедиялуу дегенин себеби Курманбек баатыр эли жери үчүн курман болот, каза болот. Ошон үчүн ал трагедиялуу. Бирок ал эмне себептен каза болот? Ал жарык чыгарма деген балдар. Чыныгы элин сакташ үчүн, коргош үчүн, чындык үчүн күрөшкөн баатыр эле. Чыгармадагы элдик баатыр Курманбектин ата журт, ата мекендин эгемендүүлүгү, азаттыгы үчүн аң сезимдүүлүк менен өлүмгө жалтанбай барган эрдиги азыркы кыргыз коомунда да өзүнүн маани магызын жоготпой келатат. Азыр дагы бул эмне себептен чыгарма силерге окутулуп атат? Силер азыр чоңоюп келатасыңар, балдар. Силер ойлойсуңар, кыргыз элинин эгемендүүлүгү, азаттыгы үчүн кандай баатырлар болгондугун билишиңер керек. Силер ойлойсуңар да, биз кандай кылсак ата мекенди коргойбуз, ата журтту коргойбуз деп ойлойсуңар, Мынакей балдар, силер азыр чоңойдуңар. Ошондуктан силер Курманбек баатырдын баатырдыгына, мүнөзүнө басым жасашыңар керек дагы. Андан өзүңөргө керектүү сапаттарды, мүнөздү үйрөнүшүңөр керек. Ата журт, ата мекен, көрдүңөрбү? Ал ошол ата мекен менен ата журттун эгемендүүлүгү үчүн өзүнүн башын сайган, курман болгон, өлүп калган аягында. Мен азыр силерге эмне болуп өлүп калгандыгы жөнүндө айтып окуп берем. Силер түшүнүп тургула. Анан кийин бул ошондуктан бүгүнкү күнгө чейин окутулуп келе жатат. Кыргыз эли үчүн канча деген баатырлар бул жашоодон өлгөндүгүн силер билишиңер керек. Канча деген адамдар жанын берип ушул
кыргыз жерибизди сактап калган. Курманбек баатырлык эпостордун бири. Курманбектин эл арасында түрдүүчө варианттары бар. Биринчи варианты Кайым Мифтаков 1923-жылы Молдовасан Мусулманкуловдон жазып алган. Көлөмү боюнча 2500 сап ырдан турат. 1902 варианты 1933-жылы Калык Акиев жазып тапшырган. Калык Акиев өзү жазды жакын болгон. Түшүнүрбү? Калык Акиев. Көлөмү жагынан 5500 сап ырдан турат. 1903 варианты 1958-жылы Таңгыстандын Жергетал районунда жашаган Каландаровдон жазылып алынган. 1970-жылы Сарыкунан Дыйканбаевдон жазылып алынган. Булардын баары Илимдер Академиясында сакталып турат. Бул варианттары Курманбек баатырдын чыныгы жашоодо болуп өткөн баатыр экендигин тастыктап турат. Мына ушуну 1933-жылы Калык Акиевдин вариантынан таанышабыз. Эпостун негизги темасы балдар ата журтту коргоо, ата журтту душмандардан коргоо. Илгери билесиңерби балдар, жоокерчилик заман болгон. Адамдар азыркыдай чеп же болбосо чек ара жок болгон. Ал убакта чек ара жок болуп эле, душмандар келип эле кыргыздарды кырып эле, өлтүрүп эле, гүлүнгөккө сапырып, үйүн өрттөп кеткен, Билесиңер да, тарыхтан окудуңар беле ушундай окуяларды. Мисалы, Аккеме киносун көрсөңөр, ооба, Айжан билет экен, Азамат. Аккеме киносунда дагы ошол илгерки байыркы кыргыздар жөнүндө айтылат. Манас эпосунда дагы айтылат, бирин айдап Кангайга, бирин айдап Алтайга деп кыргыздарды чилче таратып эле, башкалар бул биздин жерибизге суктанып келишкен. Ошол элибизди, жерибизди сакташ үчүн баатырлар чыккан балдар. Аякта Курманбек баатыр бар экен, аякта Манас баатыр бар, Семетей бар деп элдер кол салып жерибизди тартып ала алган эмес. Мына ошондой баатырлардын бири Курманбек баатыр Жалал-Абад шаарында, Жалал-Абад областын сактап келген. Мына Жалал-Абадтын кире беришинде эстелиги тургузулуп, бул Жалал-Абадтын кире бериши. Эми угуп тургула. Курманбек эпосу балдар негизинен 16-17 кылымдарда Курманбек деген баатыр жашап өткөндүгүн айтат. Ал 18 кылымдын биринчи жарымындагы калмактардын чабуулдары, кыргыздардын аларга каршы жүргүзгөн кайраттуу согуштары болуп эсептелет. 18 кылымда көрүп атасыңарбы? 18 кылымда Курманбек баатыр калмактар менен, жумжаңдар менен согушкан, билесиңер да. Эми ошол убакта Кашкардын ханы жана ошондой эле башка дагы Кашкарды билесиңер, Кытайлар менен дагы чек арада болгондуктан бизге Кытайлар көбүрөөк кол салышкан. Кытайлар, калмактар, нойгуттар, толтура эми айтып отурсак, эми ошолордун сактап келген баатыр жөнүндө айтылат. Эпостун негизги идеясы эл бирдигин сактоо, элди ынтымактуу сактап калуу менен сүйүүнү, достукту даңктоо. Мына бул эпостун негизги идеясында элдин бирдигин сактоо, сүйүү, достук 3 тема бар. Элдин биримдиги, сүйүү жана достук. Басып алуучуларга көз каранды болбостугун камсыз кылуу үчүн күрөшүү жана кыргыз элинин саясий экономикалык абалын көтөрүү. Көрдүңөрбү? Кыргыз элин сактоо жана экономикалык абалын көтөрүү. Ушул идеяны аткаруучу баатыр Курманбек болгон. Жалгыз эл үчүн кам көргөн бул Курманбек деген баатыр чыккан. Мында басып алуучулар менен болгон күрөштө кыргыз элинин жалгыз болушу коркунучтуу болгондуктан коңшу менен биригүү идеясы айтылган. Бул идеяны Курманбектин Кашкар ханы Аккан деген досу менен достошуусунан ачык көрсөк болот. Кыргыздардын калмактардан жеңилип, аларга көз каранды болуунун себеби эпоста кыргыздын ынтымагынын кетиши менен мүнөздөлөт. Бул ички ынтымаксыздык 40 жигиттин кетип калышы. Курманбектин 40 чоросу болот, 40 жигити. Алар кетип калат. Атасы Тейитбектин Курманбекке болоор болбоско таарынып атын бербей коюшу менен далилденет. Өзүнүн атасы Курманбектин Телтору деген атын бербей коет Тейитбек. Тейитбек деген Курманбектин атасы. Ошол Жалал-Абадта азыр Тейит деген айыл бар, балдар. Эпос чыккынчылыкты
ач көздүктү, өзүмчөлдүктү жектеп, баатырдыкты, достукту, эл жерди сүйүүнү даңазалайт. Мынакей балдар. Эпостун негизги идеясы эл жерди сактоо, сүйүү жана достук. Өткөн заманда Анжиян тарапта Кыргыз Кыпчак элинин Тейитбек деген ханы болгон. Кыргыздардан Тейитбек деген Курманбектин атасы хан болот. Ар жаярда. Тейитбектин аялы Зулайка 48 жашында Курманбекти төрөйт. Балдар 48 жашында. Курманбек бала кезинен балбан чыгып, 12 жашка келгенде Кыргыз Кыпчак элинен 40 жигит курап, эрезеге мен жеттим, жалындуу эрдин белгиси жалтанбай тосот жоо бетин, касташкан душман көп экен, калкалайлык эл четин деп Кыргыз Кыпчактардын калмактардан өчүн кеткен кегин аламын деп жоого аттанат. Кана мен силерге суроо берейин эми. Курманбектин атасы ким болгон? Курманбектин атасы ким болгон? Атасы. Атасынын аты ким болгон? Атасынын аты ким болгон? Айжан туура айттың, Тейитбек болгон, Айжан Азаматсың. Рената, Азамат, Алмамбет, Тейитбек хан болгон. Азамат Султан. Эми Курманбектин апасы ким болгон? Курманбектин апасы. Зулайка, Алмамбет, туп-туура айттың. Курманбек, Азаматсың, Зулайка, баарыңар тең таптыңар. Кана балдар, Курманбек канчага чыкканда, канча жашка келгенде 40 жигит топтоп баатыр болот. Азамат, Даниэль эми кошулдуң, Султан, Азамат 12 жашка келгенде канча чоросу болот, канча жигити болот? Канча жигити бар экен? 40, Айжан, Азаматсыңар. Курманбек эмне үчүн күрөшкөн балдар? Эмне үчүн күрөшкөн? 3 идеясы бар. Негизги идеясы эмне экен? 3 идеясы бар. Эмне үчүн күрөшкөн Курманбек? Кана? Курманбек эмне үчүн күрөшкөн? Эл достугу, Азаматсың, Айжан. Экинчи, эл достугу, Азаматсыңар. Элдин биримдиги, эл достугу үчүн күрөшкөн. Азаматсыңар. Анда кийинки калмактарды чаап, Экес баатырды өлтүрүп, Дөлөн ханды багынтып, алык салыгын алып кайтат. Жолдон Кашкардын ханы Аккан менен достошот. Эли жерине келсе, атасы Тейитбек Курманбекке таарынып, менден жоо болбой кетет деп олтурган болот. Көрдүңөрбү? Аккан менен дос болуп ал калмактарды чаап, Экес баатырды өлтүрөт. Түшүндүңөрбү? Анан Тейитбек Курманбекке мага акылдашпай кетип калат деп атасы таарынып калат. Бирок мол дүйнөнү көрүп таарынышы жазылат. Курманбек көп байлык алып келет, алык салык алып келет, калмактардан кыргыздарга. Ошентип мал дүйнөнү көрүп таарынышы жазылат Тейитбектин. Күндөр өтүп, Тейитбек желдети Зайырбектен Курманбек Кыргыз Кыпчак элинен кыз тандап үйлөнсүн дейт. Курманбек үйлөнсүн деп атасы Зайырбектен айтып, Зайырбек деген Курманбектин досу. Түшүнүп атасыңарбы? Желдети жанагы. Буга Курманбек каршы болуп, Оогандын ханы Бекбурхандын анты бар. Мени сайып ким жыкса, күмүштөн аппак канышайды берем дейт. Көрдүңөрбү? Атасы мени менен ким кармашып мени жеңсе дейт, кыздын атасы. Мен ошого кызымды берем. Тим эле сулуу кызым бар деп элдерге жар салат. Канышай деген кызды. Азамат Бекбурханды сайып, Канышайга үйлөнүп, өзүнчө ордо көтөрүп туруп калат. Ошентип Курманбек Канышайга үйлөнөт, өзүнчө үй куруп, баатырдын баласы болуп, ал ошол жерге туруп калат. Түшүндүңөрбү? Курманбектин досу ким? Курманбек ким менен дос болот? Зайырбек Желдети. Досу ким? Досу Кашкардын ханы менен дос болот. Кана? Кашкардын ханы ким экен? Кашкардын ханы Аккан менен дос болот. Айжан, Азаматсың, Аккан менен дос болот. Санжар, туура айтасың. Аккан деген
Курманбектин досу болот. Азаматсыңар, Курманбек жыл сайын калмактан салык алып турчу эле. Убакыт өтүп 40 жигитин атасынан теке жоомарт тел тору атты сурап келгиле деп жиберет. Көрдүңөрбү? Тел торуну сурап кел деп жиберет атасына. Атасы мага кеңешпестен калмакка чабуу салат. Менин айтканыма болбой өзү кетип калат. Катын алат. Өз керегин тийбестен тел тору атыңды кереги тийиптирби деп бербей коет. Кана Курманбектин аты ким экен? Аты, Курманбектин аты. Аты эмне деп аталат экен Курманбектин аты? Тел тору, балдар, тел тору деген ат болот. Азаматсың. Курманбек жигиттери менен кароол дөбөгө чыгып, шаарына дүрбү салса, жоо камап калган болот. Курманбек 6 жашар уулу Сейитбек колуктусу Канышай менен коштошуп, атасы тел тору атты бербей койгонго капа болуп, 40 жигитине кайрылып, ат алмаштырып берип тургула деп жоого каршы чыгат. Тел торуну бербей койгондугу үчүн Тарнаттагы 40 жигитине улам менен согушуп атканда атты алмаштырып тургула, атым чарчап калат деп айтат дагы согушка аттанат. Курманбектин баласынын аты ким экен? Кана Курманбектин баласынын аты Азамат Алманбек Сейитбек. Атынын аты ким экен? Айжан туура, Сейитбек. Андан угуп турабыз. Калмактарды кууп, ошентип согуш башталат. Калмактар менен кыргыздар согуша баштайт. Калмактарды кууп, астындагы кой көрөң аты жаштык кылып баспай калат. Курманбектин кой көрөң деген аты баса албай калат. 40 жигити жардамга келбей, коркуп качып кетишет. Көрдүңөрбү? 40 жигити качып кетип калды. Курманбек жалгыз таштап коюшту. Ошондо Дөлөн хан Курманбекти найза менен сайып кетет. Көрдүңөрбү? Дөлөн хан найза менен Курманбекти сайып өлтүрүп кетет. Курманбек көкүрөктөн найза жеп жарадар болуп талаада калат. Өлө элек азыр жарадар, каны агып жерде жатат. Кашкардын каны аккан досу Курманбектин уулун көрөм деп келсе, келе жаткан болот. Курманбектин баласы балалуу болду деп Курманбектин үйүнө тойго келаткан болот. Ошондо эки дос талаадан жолугушуп, Курманбек аккан досунун колунан каза болот балдар. Талаада жалгыз калып калбадыбы? 40 жигити кетип калды. Атасы атын бербей койду. Ошентип кой көрөң аты алы жетпей калып, анан өлүп калды. Аккан Курманбекти ак кепиндеп жуунтуп жерге коюп, Курманбектин шаарын карай жол тартат. Баатырдын кайтыш болгонун Канышайга угузат. Канышай арман күйүтүнөн өзүн өлтүрөт. Аккан Сейитбек какбашты тел тору атка сүйрөттүрүп өлтүрөт да, Курманбектин уулу Сейитбекти алып, өткөн кекти аларбыз деп жерине кайтат. Балдар, Канышай эмне болот экен? Канышай, Курманбек өлгөндөн кийин Канышай эмне болду? Канышай эмне болду? Канышай эмне болду? Ооба, Алманбек туура айтасың. Өзүн өлтүрдү. Өзү өлүп калды, муну өлүп калды. Уучу өлүп калды. Азамат Айдана, түшүндүң сен. Ошентип Канышай сүйүүнүн күйүтүнөн өлүп калды, мына арман күйүттөн өлүп калды. А Сейитбек эмне болду? Сейитбек. Кана ким айтат? Сейитбек эмне болду? Баласы 6 айлык баласы калып калды. Эмне болду? Сейитбек эмне болду? Ким алып кетти Сейитбекти? Сейитбек өзү кыргызда. Муну аккан досу өзүн өткөн кекти алабыз деп, өзү чоңойтуп келейин деп Сейитбекти досу алып кетти. Түшүнүңөрбү? Сейитбекти досу алып кетти, багып өстүрөйүн деп. Себеби мунун атасы да энеси да жок калбадыбы, өлүп калбадыбы, Ошондуктан Сейитбек деген баласын аккан алып кетти Кашкарга. Бул орусчасы. Курманбектин класста орус классындагы балдары барсыңар да, ошондуктан муну дагы алып окусаңар болот. Бул айтып атпаймынбы, интернеттен дагы карасыңар болот. Кыргызский народный героический эпос вариант Калык Акиева. Билдиңер да, Калык Акиева. Ушуну карап окуп чыксаңар болот. Андан кийин жаңы сөздөр балдар. Балдар түшүнүңөрбү? Ата журт, отчизна, баатырдык героический, коргоо, защищать, уруу, племя, дамто, прославлять, доор, эпоха, чагылдырылган, запечатано, уюткусу, основа, болжоого болот,
Можно подозревать көркөм художественный деңгээли уровень. Эпосту калкка таанытуу максатында кандай инсандар иштешкен? Варианттарды айтасыңар бул жерде. Түшүнүп атасыңарбы? 4 варианты бар, Кимдин вариантын окуйт экенбиз, кана ким айтат? Кана кимдин вариантын окуп атабыз биз? Курманбекти жазган кимдин вариантын өтүп атабыз азыр? Кимдин вариантын окуп атабыз, балдар? Туп-туура Алмамбет, Калык Акиев. Алмамбет азаматсың, барыңар билип алгыла. Калык Акиевдин варианты. Калык Акиевдин варианты. Курманбек эпосу кыргыз элинин тарыхынын кайсыл доорун чагылдырып турат? Кана кайсы кылымды чагылдырат, балдар? Кайсы кылымда жашап өтүптүр? Кана койчай, Айжан. Айжан, жакшылап ойлончу. Кайсы кылым? Айжан? Кайсы кылым ошол? Жазылып турбады беле? Мен айтпадым беле. Кайсы кылымда жашап өткөн экен? Ооба, 17-18 балдар. 17-18 кылымдарга таандык. Эпостогу башкы каармандар кимдер? Туура, Айдана, туура айтасың. Айдана. Эпостогу каармандар кимдер? Сейитбек, дагы, азаматсың, дагы кимдер? Курманбек, туп-туура, дагы? Тел тору деген ат да балам. Алмамбет, тел тору деген аттын аты, кишилерди сурап атам мен. Курманбек, Сейитбек, Канышай, Аккан, Сейитбек, азамат Айжан, мына туура айтасың, Канышай, Эмне үчүн атасы баласына тел тор атты бербей коет? Эмне үчүн атасы баласына тел тор атты бербей коет? Силер эпосту толугу менен окуп чыксаңар түшүнөсүңөр. Атасы баласыначы каршы чыгат. Себеби дегенде, ал айткан кызды албай коет. Тарынды, ооба, Алмамбет, тарынды. Эмнеге тарынды? Тарынган үчүн. Тарынды, мага акылдашпай барып аял алып алды деп, ошентип тарынып калды. Аккан менен Курманбектин достугуна кандай баа берсек болот? Я, Аккан менен Курманбек кандай баатыр экен, кандай дос экен? Аккан кандай дос экен Курманбек экөө? Ооба, абдан жакшы, себеби анын баласын алып кетти, Ооба, абдан жакшы болгондуктан анын баласын мен алып багып келейин деп алып кетти. Эпостун темасы жана идеясы жөнүндө эмнелерди айта аласыңар дейт. Эпостун идеясы эмне экен, балдар? Эпостун идеясы. Эпостун идеясы эмне экен? Эл үчүн күрөш, азаматсың Айжан. Эл үчүн күрөш, сүйүү жана достук Айжан, азаматсың. Сүйүү жана достук. 3 максаты бар. Элдин биримдиги, достук жана сүйүү. Элге болгон, жерге болгон сүйүү, балдар. Эми силер үйгө тапшырма алгыла. Үйдөн сүйлөмдөрдү толуктап жазасыңар. Мынакей. Бул жердеги сүйлөмдөрдүн бардыгы тексттен алынды. Текстти карап, жакшылап карайсыңар дагы, бул сүйлөмдөрдү толуктап мага WhatsAppка жөнөткүлө, же болбосо Telegramга жөнөткүлө, макулбу? Менде Telegram бар. Кааласаңар эмеге жөнөткүлө. Почтама жөнөтсөңөр дагы болот. Балдар, сабакка катышпагандарга бүгүндөн баштап 2 коюп баштайм, айтып коеюн. 2 алганыңарга анан өкүнөсүңөр кийин. Үйгө тапшырма түшүнүктүү болсо, анда бул ырды уккула. Курманбек Баатыр жөнүндө бизде атайын. Ооба. Мына 48 менен уккула, балдар.
Батыр ушинтип кыргыздарды сактап келген, душмандардан согушуп келген да.